Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз бүгүн жаңы сабактарыбызды улайбыз. Биз өткөн сабакта ана саидун билиқаика деген теманын сөздүктөрү менен таанышып чыкканбыз. Бүгүн болсо ошонун диалогун окуйбуз. Мынакей ал-хивар деп турат. Ал-хивар бул диалог. Истами' ук вафхам түшүн дейт. Ана саидун билиқаика. Мен сени жолуктурганыма кубанычтамын деп айтат ушинтип. Махмуд менен Салахтын ортосунда сүйлөшүү кетет. Махмуд айтып атат: "Салах, айна анта я садиqi?" Салах, о досум, сен кайдасың? Каяктарда жүрөсүң? Дегендей суроо берди. Же болбосо кайдасың азыр? Дегендей бир суроо берип атат. Салах, ана фи Истанбул. Мен Истанбулдамын. Махмуд айтат: "Маза та'малу хунака?" Ал жакта сен эмне жумуш кылып жатасың? Салах айтат: "А'малу мутаржиман." Котормочу болуп иштеп жатам. Ва анта, сенчи? Ма вазифатука ал-ана? Азыр сенин кызматың эмне? Вазифаң эмне? Махмуд айтат: "Ана мухасибун." Мен бухгалтермин. Салах айтты: "Хасанан, жакшы. Ма унванука хуна?" Бул жакта адресиң эмне? Мындай айтканда, бул жакта адресиң кандай? Махмуд айтат: "5 шари'у Тахрир ал-Кахира." Тахрир көчөсүндөгү 5-үй, Каирдеги. Салах айтат: "Ва ма ракмул хатиф?" Телефондун номери кандай? Байкаган болушуңуздар керек. Ма деген өзү эмне дегенди билдирет да. Биз бирок буну ошол өзүбүздүн түшүнүккө жараша которо беребиз. Кандай деген маанide. Биз телефон номериң кандай деп сурайбыз да. Телефон номериң эмне деп сурагандар болсо, эмне деп которсо деле болот. Кандай деп деле которсоңуз болот. Бирок ма дегени бул эмне дегени. Ал-Махмул, мындай айтканда, сотовый телефонум. Ракму номери 4-8-8-6-3-4-0-1-0. والثابت على من домашний телефон 1-8-1-6-4-2-2-5. صلاح айтат: وهذا رقم هاتفي. Бул менин телефон номерим. 1-3-6-0-2-1-2-0-9-0. Махмуд айтат: "Марратан ухра мин фадлик." Кичпейлдикке башка жол айтып койчу, дагы башка жол. Салах айтат: 1-3-6-6-2-2-1-2-9-0. Махмуд айтты: "Уктуб хуна баридакал электроний." Бул жерге электронный поштаңды жазып бер. Салах айтат: "Хасанан." Ооба, жакшы, мына жазып берем деп туруп жазып берди. Тафаддал, алыңыз. Махмуд айтат: "Шукран, рахмат. Ана саидун билиқаика." Мен сени жолуктурганыма кубанычтамын. Ва ана айдан, мен дагы. Деп мына ушинтип диалог бүтөт экен. Диалогдо нол нерсени байкаңыздар, мынакей. Ма ракмул хатиф. Сен номериң эмне деп, сен номериң, телефонуң кандай деп сурашты, не кылдык? Үйрөндүк. Эми ылдыйга түшө турган болсок, ушул жерде көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөрдү не кылсак болот, иштесек болот. Ажрил хивара кама фил мисал. Мисалдагыдай диалог жүргүз. Диалог мисалды карайбыз. Мынакей садик деген Истанбул деген эки сөздү колдонуптур диалогдо. Айна анта я садиqi. О досум, сен азыр кайдасың? Ана фи Истанбул. Мен Истанбулдамын. Эми ушул кызыл менен белгиленип турган жерде биз ушул сөздөрдү коебуз. Бирөөсүн мен иштеп берем, калганын өзүңүздөр иштейсиздер. Мынакей. Фатих дегенди коебуз. Айна анта я Фатих. Ана фил Кахирати деп не коюп иштейбиз. Сиздер деле видеону пауза кылып туруп, өзүңүздөр калгандарын коюп не кыласыздар, машыгасыздар. Эми мына бул жерде мынакей ажрил хивара кама фил мисал, мисалдагыдай кылып диалог жүргүз деп атат бул жерде деле. Та'малу табибан. Маза та'малу? Эмне жумуш кыласың? А'малу табибан.
Врач болуп иштейм. Ta'malu анан талиб. Мада ta'malu? Эмне жумуш кыласың? Ана талиб. Мен студентмин дегендей. Эми сиздер калган ол жанагыларды не кылып чыгасыздар? Коюп, мына ушинтип диалог кылып чыгасыздар. Эми листуал анил амал жумуш тууралуу сураганда шуну билишибиз керек. Мына ошол этиштер родко карата сөздөр родко карата не болот? Өзгөрөт. Текке карата. Мужской, женский болуп, эркектеги аялтеги болуп, мына. Мада ta'malu дегенде ta'malina болот, бул аялга. A'malu табибатан деп аял тамарбута. Аял тегинин тасын кошуп не кылат? Сүйлөйт. Ма вазифату ки болсо женский болот, ана муаллиматун деп жооп берет. Мына ошондой калгандары деле ушундай. Родторго карап не кылабыз? Кошобуз. Эми табадал хада тархиб ма замилик. Өзүңдүн ошол классташың менен не кыл дейт? Ушундай саламдашууну алмашкыла дейт. Ана саидун билиқаик. Мен сен менен жолукканыма кубанычтамын. Ана айдан. Мен дагы деп жооп берет экенбиз. Мен дагы деп айткыбыз келет көбүнчө. Мына ушинтип айтат экенбиз. Ва ана айдан деп. Эми кийинкиде биз сиздер менен эрежелерди үйрөнөбүз. Мына ошол нерселерди өзүңүздөр кайталап, диалогду жаттап машыгасыздар деген ойдомун. Андан эсе кийинки сабактарга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.